Мен 18 январь күнү Костройго кат жолдогонмун, ал маалда Жетибаев болчу. Ошондон бери жообун алган жокмун. Кыскача айтайын, бул Төлөйкөн, Кара Суу районунда Төлөйкөн айыл аймагында Озгур деген айылда 60 орунду бала бакча курулуп атат. 5 миллион сом жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Азыркы күндө токтоп калды, жергиликтүү бюджетте акча жоктугуна байланыштуу. Ошону ушул республикалык бюджетке которуп берүү боюнча мен сураныч кылдым эле. Быйылкы жылы мен угуп атам, башталган объектилердин баарын бүтүрөбүз, жаңы мектеп, жаңы курулуш баштабайбыз деп атасыздар. Мен аны колдойм. Ошол мына башталып калган бала бакчаны 25 миллион 500 миң сом экен өз жалпы баасы. 5 миллион жергиликтүү бюджет бөлдү, ушуну 21,5 миллион сомду ушул өзүңүздөрдүн тизмеңиздерге кошуп, республикалык бюджеттен каржылап берсеңиздер. Саламатсызбы, урматтуу Нурбек Албекович. Бул объекттерди Минфин менен чогуу каралды. Анткени биргеликтүү бюджет менен каралса, биздин тизмесине кире албайт уже, да, неме? Биз кире албайбыз, заказчик болуп. Андай бир да случай болгон жокпу? Жок. Анда өздөрү Биз башынан баштап аягына чейин куруп беребиз. Муну которсок болбойбу? Эми айыл жеринде баары бүтүрүш керек. Минфин менен сүйлөшүш керек да. Минфин Минфинге дагы кат жолдогонмун, сиздерге дагы кат жолдогонмун да. Ошон үчүн эске алыңыздар, мен дагы башка дагы Минфин менен да сүйлөшүп туруп, чогуу ушул максат ушул бала бакчаны бүтүрүш керек. Корпусу бүткөн боюнча токтоп калды да. Бул бир маселе. Кийинки экинчи, ошол эле Төлөйкөн айыл аймагында Кыргызстан айылында Курбанбаев деген мектеп былтыр башталган. 10 миллион сом бөлүп бергенсиңер. Мындан 7-8 жыл мурун котлован казылып, суу чыгып кеткенине байланыштуу токтоп калган эле. Жалпысына ошондо мамлекеттин бир 13-14 миллион сому бөлүндү да. Быйылкы жылга мен суранам ушул мектепти колдон келишинче бүтүрүп салганга. Биз сунушталганбыз, аракет кылабыз бүтүргөнгө. Минфиндин өкүлү барбы? Минфиндин өкүлү барбы? Айтыңыз, ушул объектке быйыл канча карадыңыздар? Курманбаев мектебине 22-жылы 20 миллион каралып, толугу менен бөлүнүп берген. 23-жылдагы тизме азыр каралууда, пландалууда. 22-жылы 20 миллион бөлдүңүздөрбү? Курманбаев мектеби. Курбанбаев мектеби, ооба. Вот Кыргызстан айылы, Төлөйкөн айыл өкмөтү, Кара Суу району. Ооба. 20 миллион бөлүнүп, каралып. Бөлүп бердиңерби ошо 20 миллионун? Толугу менен бөлүнүп берген. Быйыл канча карап атасыңар? Аны айта албайбыз, азыр каралып атат. Ушул мектепти дагы эске алып койсоңуздар, бул мектепте дагы 1000ге жакын ошол айылда окуучу бар. Бүгүнкү күндө 300 эле окуучу ушул авариялык мектепте окуп атат, 700 окуучу шаарга каттап өтө кыйналып атышат. Ушуга колдон келсе быйылкыга көбүрөөк бөлүп бүтүрүп салганга аракет кылсаңыздар. Хорошо. Кийинки суроом, Папан айыл аймагындагы Андагул айылында Шериф орто мектеби бар. Авариялык абалда МЧСтин заключениясы чыккан. Проекттери жасалып, баары бүткөн, жери аныкталган. Быйылкы жылы ушул авариялык мектептер дагы бүтүлүп, оңдолот деп айтып жатасыздар. Ушул боюнча маалымат берип койсоңуздар. Бул мектепте долбоордун баары бүткөн. Экспертизаны алганбыз, 72 миллион чыкты сметалык баасы. И быйылкы жылга сунушталып атабыз, курган башталганда. Минфинде барбы ушул мектептин тизмеде барбы? Минфин? Проекттер түшкөн бизге, заявкалар. Заявкада барбы ушул мектеп? Заявкада бар. Тизмеге киргени же кирбегенин айта албаймын. Азыр каралууда, пландаштырып атабыз. Макул, муну дагы анда министр менен такташыбыз керек экен. Бул дагы бүтүш керек, авариялык мектеп. Бул 2-3 жыл мурун эле аныкталган. Ковидке байланыштуу жылып кетип атат да. Ошон үчүн бул объектти дагы карап койсоңор. Кийинки Шарк айыл өкмөтүндө Алтыбаев мектебинде бүгүнкү күндө өтө окуучулар батпай, 50ге чейин бир класста отурушуп атат да.
Мында мен көптөн бери көтөрүп келип атам. Кошумча корпус салуу боюнча. Мырзабек Жапаркулович, кошумча корпус салсак болобу бул жылы? Медресе деген айылдабы? Жок, Алтыбаев атындагы мектепте. Медресе деген айылга жаңы мектеп курайт. Экөөнү тең тизмеге сунуш берип атабыз. Бердиңер, а? Кошконго. Жакшы, Мырзабек Жапаркулович, ушул айтылган объектилер боюнча өзүңүз тыкыр көзөмөлгө алып, ушу элдин суранычын аткарганга жардам бериңиз. Рахмат. Рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм.